Баштады айтып коелу. Баштай бериңиз. Бутуман ооруп, баса албай 2,5 ай шыпты карап жаттым кыймылдабай. Эч мындай эмете албай койдум да, кыйналып. Ошо менен кыйналып жүрө берип Дилбар келди, Якутиядан кызым келди да, Дилбар. Таласка чейин больницага жаткызды. Кийин Бишкекке барып томографияга тартырды. Анда да болбоду. 7000 деп укол алдым, буга да болбоду. Акырында Дилбарлар смотришке киргизип, ошо смотриштин чайларын ичире баштады да, кофелерин ичтик. Мына быйыл 2-жылга карап калдыбы, үзбөй ичебиз. Бутумдан басып калдым. Таяк менен бастым, таякты да таштадым. Азыр кадимкидей нормальный басам. Бөйрөгүм толо кум менен таш болчу больницага барганда. Алар болсо айтты, бир ошо таш неме приступ боло бергенен каты кармаса алып таштайбыз деди. Кесип алып таштайбыз деди. Андан коркуп жүрөм, кийин больницага дагы барып текшерип анализ тапшырсам, эч кандай эчтеке жок, бөйрөгүм таза чыкты. Ол анализим бүтүндөй таза чыкты. Түшүп калган, а? Каным да таза, давление түшкөн, нормальный бардык жагым. 5 күн жаткызды да чыгарып жиберди мына кече жакында. Анализ таза дейт. Ана кийин өттөн боорум ооручу, өттү алдыргам да. Ошол жерден эле алдырдым өзүбүздүн больницадан. Боорум бир калыпта сакталып калды. Май басып келаткан экен, ада токтоп калды. Таласка түшсөм, бооруңузду май басып келаткан экен, ката түшүптүр деди. А бияка түшсөм, эчтеке жок, азыр таза, боорумдан эч кандай эмем жок, кыйналгам жокмун. Жакшы, Кудайга шүгүр. Анан ичкенде 3 күн оорду. Анан чачтарымдагы агарып түшө баштаган. Кийинки убактары өзүнөн өзү карая баштады. Аппак болду. Капкара болуп, анан монтип ак чачтар түшө баштады дагы. Мындай болуп, капкара болуп карая баштады өзүнөн өзү. Кара чачтар өзүлөр, ак чачтар түшүп. Өзүнөн өзү карая атат да, ак чачтар түшүп атат. Анан ден соолук аябай эле жакшы экен. Мен аябай ишенип калдым да. Бутуман азыр кадимкидей басып шыдыр жүрүм. Болбосо мен жатып калгам. Таяк менен эле басалчу. Башында 3 күн оорду да. Башым ооручу. Ада калды. Жанагы эмени дарын ичкенде баягы оордум деп эме. Башында кандай сезимдер болду? Жан ичкенде? Башында ичкенде 3 күн жатып калдым. Турбай калдым. Ой, бул жакпайт экен, оорутуп таштады деп коркуп калдык. 3 күндөн кийин Дилбарга салсам, айтты, иче бериңиз деди, бул оорутат деди башташына. Анан кийин басылып кетет деди. Бул бирден жардам бербейт. Эл ошону күтпөсүн, бирден эле бутуман туруп кетем, минтип кетем деп. Бул акырындап сиңет да организмге. Шлак-булак барып нерсени тазалап, анан акырындап ордунга келтирип коет. Мына биз 2-жылга ичип атабыз, онун жерде турат чайлардын баары. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мына бутуман көрүп турсуң, басып жүрмүн. Муну айтасыз. Ана мына кызым ата-энеси Москвага 6 айында мага таштап кеткен да, мына ушул кызым. Буну мышык менен ойноп, ичине курт болуп кеттир. Ооздору бүдүрүктөп, мончок болуп турат да. Анан беттери агалып, колдоруна ак бирдеке түшүп, кычышып, ошондой болуп калды. Анан ата-энеси келгенден кийин доктурга көрсөттү Таласка. 2000 деп дарыларды алып бердик, басылбады. Анан бир күнү больницада жатсам, горячий шоколад дейсиз. Кара шоколад бердик, черный шоколадты. Горячий шоколад. Горячий шоколадын бердик. Мына кызым жапжакшынакай. Азыр таттыны өкүртөт, шоколаддардын түрүн жейт, эчтеке болбойт. Мына колдоруна чейин, мына аркасы, тизелеринин аркасына чейин ошентип кычышма болуп түшүп кеткен да. Врачтардан айыкпады. Ошо жана горячий шоколаддан айыгып, мына азыр жакшынакай жүрөт. Кабыл менен берсеңиз шоколаддар. Чоң рахмат сизге. Ошол айтарым. Элге көп жардам тиет, эч кандай коркпой эле смотришчүн чайларын, кофелерин иче берсин. Акырындап нерсин көрөт. Чоң рахмат.